Президент Садыр Жапаров өлкөнүн акыйкатчысы Атыр Абдрахманованы кабыл алды. Адам укуктары менен эркиндиктерин коргоонун орчундуу маселелери Омбудсмен институтунун ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча чаралар талкууланды. Акыйкатчы мамлекет башчысына көп жылдан бери акыйкаттыкка жетпей жүргөн жарандардын жеке жана жамааттык иштери тууралуу маалымат берди. Ал адам укуктары бузулган конкреттүү учурларына токтолуп, кайрылмандарга документ берүү, аларды коомго аралаштыруу жана мамлекеттик колдоо көрсөтүү боюнча ыйгарым укуктуу органдын иши жетишсиз экенин белгиледи. Мындан тышкары Атыр Абдрахманова быйыл Кыргызстандын акыйкатчысы институтунун түптөлгөнүнө 20 жыл толо турганын айтып, буга карата Бириккен Улуттар уюмунун сунуштамаларына ылайык акыйкатчы макамын Париж принциптерине толук ылайык келтирүү максатында жаңы конституциялык мыйзамдын кабыл алынышы күтүлүп жатканын белгиледи. Садыр Жапаров Омбудсмен институтунун адамдардын жана жарандардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо ишин чыңдоо, мыйзамдын бардык тарабынан аткарылышы жана урматталышы принциптерин жылдыруу зарылдыгын белгиледи.